Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Халва шоу теледолбору жана салт боюнча алпаруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү салгылашуу чыгармачыл адамдардын ортосуна болмокчу, ошондуктан эфирибиз сөзсүз түрдө ысык, жаркын болот деп мен убада бере аламын. Дароо эле конокторубуз менен бүгүн таанышып кетели. Менин сол тарабымда жаш жубайлар отурат. Эрмек Керимбаев жана Акмарал Турдуева, бийчи айымыбыз жана бийчи мырзабыз. Кол чабуулар. Кош келиңиздер. Сиздерди биринчи кезекте куттуктайбыз. Албетте баш кошконуңуздарга жакын арада эле баш коштуңуздар. Ошондуктан сүйүүңүздөр түбөлүк болсун. Эрмек мырза, сиздерге суроо узаткым келип жатат. Азыркы чындыгында бийдин стилдери дагы өзгөчө болууда деп айта аламын. Анткени заманга жараша деп айта аламын. Көпчүлүк учурларда жаш муундаасак, азыр кандайдыр бир өзгөчө бир стилдерди дагы өздөштүрүүдө десек болот. Мисал келтирсек, көпчүлүк бийчи жаш муун келип калганда кайсыл стилди жактырасыздар десек, эмнегедир кей-поп дегенди көп угамын да. Айтыңыздарчы, сиздин жактырган стилиңиз кайсыл бийди бийлегенди жактырасыз жана деги эле кей-поп тууралуу кичине кыскача маалымат айта кетиңизчи. Эми кей-поп деген стиль бийде бөлүнбөйт, кей-поп деп элек негизи. Бирок просто эме болуп кетти да, ошолор ырчылары бул бийди ошол эле биздин эле современный бийлерди өздөрүнүн клиптерине тартып жатып, өздөрүнүн ошо бийлерине кошуп жатып эле ошол эле бийлерди баягы кей-поп деген эле атка эметип салышты да, рекламалап салышты. А негизи чынында айта келгенде ошол эле современный бийлер мурда эле бар болчу, ошол эле бийлерди бийлеп келгенбиз. Бирок ошолордун популярдуулугу менен кей-поп стили менен бери алып чыга алышты да өзүнчө. Сизди профессионал катары да ушул суроону узаткым келип жатат. Кыймыл жана бий менен эмнени айтууга болот жана эмнени айтууга болбойт? Кыймыл жана бий менен эмнени? Эми өзүңдүн сахнадагы баардык образды жаратсаң болот. Если бир ичиңде бир сөз менен айта албасаң, бир жан дүйнөң менен кыймылың менен айткың келсе, ошону айтсаң болот. Кыймылдын өзүнүн бир философиялары бар. Анан эмнени айтпас, эмнени айта албайсың. Бир гана сүйлөй албаса, мындай кыймыл менен да баардыгы. Өзүнүн ишеним кандай десем, өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтө алса болот ошол жерде. Эң сонун чоң рахмат. Жана командалаш, бүгүн сиздин келинчегиңиз Акмарал тууралуу дагы биз кененирээк маалымат билгибиз келип жатат. Акмарал, айта кетиңизчи, бий менен кантип таанышып калдыңыз жана кичинекей Акмарал эмне тууралуу кыялданчу эле? Бий менен ошол эле кей-поп 5 жашымдан баштап бийлейм. 5 жашымда ошо корейский клипте бийлерди жаттап өзүм негизи самоучка болчумун. Эрмек Керимбаевка дын группасына келгенге чейин өзүм бийлеп, ошо корейский стилде только бийлечим да. Андан кийин ошо народный бийлеп, анан группасына кирип современный бийлеп баштадым. Ошондо кичине кезиңизден эле бийчи болом деп кыялданчу экенсиз да? Кичинекей кезимен бийчи болом деп кыялданчумун, бирок профессиям медик. Эң сонун медицина тармагында иштейсиз. Мен үчүн бул ачылыш болуп жатат азыркы учурда. Мен деле медик. Эң сонун. Мен деле мактанып кетейинчи, бирок кайсыл багытта? Стоматология. Эң сонун. Акмарал, фармацевт. Бул жакта бийчилер азыркы учурда жубайлар эмес, жада калса медицина тармагында дагы профессионалдар отурат деп айта аламын. Эмеси бүгүн тең тайлашуучуларга кыйын болот, окшойт деп айта алам. Тең тайлашуучулар менен азыркы учурда биз таанышабыз, бирок ага чейин сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Командабыздын аты өлө катуу ойлондук. Аябай ойлонуп, ошо кечинен бери ойлонуп келип, анан өзүбүздө бир жакшы эркилетме сөздөрүбүз бар, ошондон эле символика катары койдук да. Кандай аталыш? Ал деген ути-мути. Ути-мути. Эң сонун. Аябай кызыктуу ат, чындыгында креативдүү десек болот. Жакшы, сиз ути, Акмарал мути окшойт. Эмесе тең тайлашуучуларга кезек берели. Бүгүнкү биздин оң тарабындагы Мырзаман аттуу блогер, мобилограф, оператор, жада калса тиктокер. Кол чабуулар, мырза. Кош келиңиз. Мырза, айта кетиңизчи, тиктокер катары сизди видеолорду тартууга эмне шыктандырат? Негизи тиктокер деп айткан деле болбойт, потому что мен тиктоктон трафикти направить этем ютубка.
өзүм YouTube каналым бар, Бишлайф деп аталат. Биз ал жерде унутулуп бараткан же кадр артында иштеген күчтүү адамдардан интервью алып, ошол багытта интервью алабыз. TikTok'ту негизи мындай өзүм гана үчүн эле трафикти которуу үчүн эле колдоном. Жакшы. Бирок албетте TikTok жана блогерствоны арыраак калганда мобилография жана оператордук дагы ишмердиликте келе жатасыз. Чындыгында айтыңызчы, камерага тартуу жеңилирээкпи же телефонго тартуураакпы? Бул жакта негизи айырмасы деле жок. Айырмасы сапатында. Камерага тарткан бул албетте сапаттуу чыгат, а телефонго тарткан болсо бул на быструю руку деп коет, срочно тарта алыш керек, монтажда кылыш керек, ошондо мобилография иштетсе болот. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин командалаштагы сиздин чырайлуу жаныңызда отурган айым менен дароо эле тааныштырып кетели. Бермет Нурканбетова, фитнес клубунун, спорт клубунун администратору. Кол чабуулар, кош келиңиз. Чындыгында Бермет айым менен дароо эле таанышканда сизди кантип тааныштырайын, кесиңиз кандай десем, спортчу деп айта кетти. Администратор болгондо дагы спорт менен машыкканга умтулат экенсиз. Чындыгында ошол фитнес багытында спорт клубда администратор болуу иштин канчалык кыйынчылыгы бар? Кандайдыр бир кызыктуу окуяларга туш болгон учурлар болобу, Бермет? Албетте болот. Биринчиден бул жакта иштегенде өзүң дагы тренировка кыласың, биринчиден эң главный. Экинчиден спортко көп мотивация болот. Албетте бул жактан жалаң мен дегендер келет, мындай здоровый телосложениями, там фигурный кыздар. Ошолорду көрүп мотивация аласың да. Чындыгында жакшы мотивация. Бирок менин оюмча бул жумуштун эң эле жакшы артыкчылыгы албетте сен дагы барып спорт менен машыкканың деп айта аламын. Албетте спорттон тышкары дагы эмне менен алектенесиз? Спорттон тышкары өзүм окуйм, студентмин, 3-курсмун. Жусуп Баласагын атындагы национальный университетте окуйм. Өзүм буга чейин дагы чуркайм. 6-классыман бери чуркап келем. Өзүм спортко жакынмын. Сизди марафондордон байкалат экенбиз, да? Марафондорго катышып келе жатам. Азыр болсо только фитнес багытындамын. Эң сонун. Эмесе бүгүнкү сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздер. Биздин командабыздын аты бул жак спорт болуп аткандыктан, мен дагы ошо спортты сүйгөндүктөн экстрим деп атап коелу дедик. Экстрим. Экстремалдуу ути-мути болот бүгүн бизде. Экстрим деп мен дагы жазып коеюн. Эмесе сиздердин бүгүнкү деги эле телекөрүүчүлөргө айта кетейин, бүгүнкү биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында өзгөчө инсандар келип отурушат. Ошол себептен албетте эфирибиз мындан дагы ысык болот деп мен үмүт түзүп отурам. Бирок ага чейин биздин деги эле теледолбоорубуздун алкагында мотивация жана күч кубат берген албетте бул Nitro энергетикалык суусундугу. Абдышата компаниясынын эң биринчи атамекендик өндүрүшү Nitro энергетикалык суусундугу. Nitro күч кубатыңды башкара бил. Салт боюнча дароо эле Халва шоу теледолбоорубузду тамга жегич оюнунан баштамакчыбыз. Тамга жегич оюнунун эрежеси: ар бир командадан бир киши бул оюнга катыша алат, экинчиси болсо жардам көргөзсө болот. Оюнчунун милдети 1,5 мүнөттүн ичинде мүмкүн болушунча максималдуу түрүндө суроолорго жооп узатуу. Бирок жооптордун баары биз камтып койдон жашыруун тамгадан башталышы керек. Ар бир командага буга чейин айтып кеткендей эле 90 секунд убакыт берилет. Эң негизгиси жооптор кайталанбашы керек. Ким көп суроолорго жооп берген команда бир халва балга ээ болмокчу. Бардыгы түшүнүктүүбү? Кайсыл команда биринчи баштап берет? Ути-пути же экстрим? Ути-путилер баштап берсин. Ути-пути баштап берсин деп жазсак, бул жакта эмесе Эрмек, Акмарал, бардыгы сиздердин колуңуздарда. Бирок айта кетиңиздерчи, кимиңиздер жооп узатасыздар, кимиңиздер жооп берет. Эрмек, сиз жооп бересиз? Акмарал, сиз болсо, Эрмек мырза, кандайдыр бир суроолорго жооп таппай калса, бат-баттан жардам бергенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Түшүнүктүү, Даярбызбы? Азыр бул жакта мушташ башташ кетип башталып кетпесин. Эмесе Ути-пути командасына тамгасы берилет. Эрмек. Эмесе 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Крикетти эмне менен ойношот? Эрмектер менен. Кыргыздын биринчи суу астындагы кемесинин аты? Эмерек. Уйдун канча буту бар? 50. Англия ханышасынын аты? Биринчи мэрлер кай жерде пайда болгон? Эгемендүү Кыргызстанда. Канаттуулардын канча канаты бар?
2. Индонезиянын борбору кантип аталат? Индонезияныкы Англия. Эртең менен чуркоо идеясы кимден келген? Эрмектен да. Эң сулуу ырчы? Эльмара Турсуналиева. Төөнү ким колго үйрөтө алат? Төөнү эмне табат? Төөнү ким колго үйрөтө алат? Эсен Байкем. Кытайдагы майчилер кимдер деп аталат? Эмнедеги майчы? Кытайдагы майчилер кантип аталышат? Кытайдагы майчилер. Эме деп колчу. Тойдо ким көбүрөөк тамак жейт калган? Элдер кимбе? Апалардын жакшы көргөнүрү? Сыналгыны ким ойлоп тапкан? Эшпай ата. Электриктер кечинде эмне кылганды жакшы көрүшөт? Элди алдаганды. Убакыт бүттү, кол чабуулар. Акыркы жооп мен аябай жактым, аябай жакшы көрүп жатат. Азыркы учурда аябай актуалдуу болуп жатат десек болот. Сизге кайсы суроо эсиңизде калды? Ошо электриктер. Электриктер, Акмарал? тоже ошол эле. Макулсуз, азаматсыздар эмесе аябай көп жана жакшы жыйынтык көргөзүңүздөр, көп суроолорго жооп узатканга аракет түздүңүздөр. Азыр болсо тең тайлашуучулар канча суроого жооп узатат экендигин чогуу байкап көрөбүз. Экстрим командасын өтмөкчүбүз. Кимиңиздер жооп узатасыздар? Кыздын чачуу жооп берсин, мен жардам берейин. Бермет. Макулсузбу? Сизде азыр байкадыңыз да мырза түртүп койду, өзүнө жооп берсинчи деп жардам берет. Жок, мен жардам берем. Азаматсыз. Сиздерге А тамгасы берилет. Даярбызбы? Убакыт кетти. Пингвиндер эртең мененки тамакка эмне жегенди жакшы көрүшөт? Оливье. Биз төрөлгөндө эмне үчүн ыйлайбыз? Деп. Камбоджанын улуттук тамагы. Аш. Археолог катары жумушту кайдан тапса болот? Америкадан. Акулага канат эмне үчүн керек? Атуу үчүн. Параны кайда жашыруу керек? Нени? Параны? Пара алып жатканда акчаны кайда Ашканага. жашыруу керек? Сөөк сынганда эмне жардам берет? Анал ким? Түнкү клубда кимдер иштей алат? Администрациялар. Үйүңүздө эмне жок? Ачкыч. Жер эмне үчүн тоголук? Ашып кетпеш үчүн. Прокурорлор эмне менен ооруйт? Акча менен. Кардын түсү кандай? Ак. Сизди зеригүүдөн эмне сактайт? Антистресс. Таласта чана тебүүгө эң жакшы жер кайсы? Асман. Эң даамдуу суусундук? Асуу. Ким келгиндер менен сүйлөшө алат? Апасы. Омардын ырларын ким жаратат? Атасы. Кайталанбайбыз. Не, апасы болгон эди, атасы. Кайсы өлкөдө көчөдө уктаса болот? Англияда. Кышында эмне кылуу мүмкүн эмес? Ачка жүрүү. Андан ары эмне кылуу керек? Убакыт бүттү. Аябай ойлонуп калдык, Андан ары эмне кылуу керек? Чындыгында Ары барбаш керек. бул суроолорду биздин режиссерга албетте ыраазычылык билдиребиз. Жакшы суроолорду жараткан үчүн. Ар бир командага да ыраазычылык билдиребиз. Азаматсыздар, тамга жегич оюнун дароо эле жыйынтыктап алалы жана Ути-Пути командасы биринчиден болуп бул оюнду баштап берген жана 15 суроого жооп узаттыңыздар. Кол чабуулар. Эмесе экстрим командасы болсо 19 суроого жооп бердиңиздер. Азаматсыздар, азыркы учурда тамга жегич оюнунун алкагында экстрим командасы 1 халва баллга ээ болду. Жыйынтыгында 1-0. Бирок жыйынтык өзгөрүп кетиши мүмкүн, анткени бир нече биздин оюндарыбыздар бар. Ошол себептен дароо эле келиңиздер. Ким бул оюнуна өтөлү. Ким бул оюну? Бул оюнга командалардын 2 кишисинен катышмакчы жана бири үйдө отурат имиш деп коелу, экинчиси болсо дал биздин экранда пайда болгон сөздөрдү түшүндүрүү керек. Кесип менен үйдү тыкылдатып киргенде эле ким бул деген суроого, бирок эң негизгиси бул жактагы биздин экранда пайда болгон кесиптердин атабай туруп кайсы киши келгендигин түшүндүрүп берүү керек. Ар бир командага 90 секунд убакыт берилет. Эң негизгиси сөздү атабаш керек.
түшүндүрүүчү, бирок бардык кыйынчылыктарды колдоно аласыздар. Негизги нерсе аларды атабаш керек, дагы бир жолу айтып кетейин. Жана командалаш үйдө отурган киши сөзсүз түрдө ким бул деген суроону узатып туруңуздар. Азыр болсо буга чейин биздин тамга жегич оюнун Ути-Пути командасы ачып бергендиктен, азыр болсо биринчиден биз Экстрим командасынан баштамакчыбыз. Сиздер бакагандай эле оң тарабында Бермет айым отурат. Бермет дал ушул сөздөрдү табууга аракет саласыз. Сол тарабында Мырза болсо түшүндүрүп берүүгө аракет салмакчы. Даярбызбы? Даярбыз. 1,5 мүнөт убакыт азыркы учурда Экстрим командасы берилет. Анда эмесе кеттик. Ким бул деген сөздөн баштайбыз. Ким бул? Детей учит, жаш баларды окутат. Учитель? Кыргызчасы. Мугалим. Азаматсыз. Это Ким человек нандарды жабат да, анан сатат. Ар бир микрорайон. Сатуучу? Нет, нандарды бышырат, а потом сатат элдерге. Көбүнчө өзбектер иштейт. Нан жапкычпы? Ошонун эмеси. Навай нан. Навайчы. Анткени болбойт, анда жардам берип атаган болбойт. Следующий, да. Кабыл албайм. Бул деген шаарды управлять этет киши. Президент? Нет, шаарды. Город, городское управление, да. Улусу, эң улусу. Мынткен го жана бизде прикол болуп кетпеди эле ТикТоктон. Электро деп чымонтип. Ким ошол профессиясы? Ладно, следующий. Сурап жатчы. Бул түнкү клубтарда музыка болот. Диджей. Азаматсыз. Бул деген ар бир участкта форма кийип жүрөт. Бул милициянын эле бир кызматы. Бирок ар бир участкаларга бөлүнөт. Атап койду. Эме айыл өкмөт? Жок. Ошо бөлүкчөлөрдө Мэрия. жок. Ладно, следующий. Десең. Бул деген ар кандай выступлениега барып, шоу программа кошту. Жок, шоу программа бирок элдерди монтип алдап, көздөрүн неме кылып байлап. Эме. Эме. Ладно, следующий. Сурап жатчы. Всё время. Полчник. Не болуп кетти? Чындыгында Мырзаева жакшы жардам берди. Участковый деген сөз келгенде жада калса аталышын да атап салды. Бирок жакшы жыйынтык, кол чабуулар албетте. Экстрим командасына. Азыр болсо Ути-Пути командасы канча сөздү туура табат экендигин чогуу санап көрөлү. Азыркы учурда ушундай жакшы маанай менен Ути-Пути командасы келип отурат. Эрмек Мырза да ушул сөздөрдү түшүндүрүп берүүгө даяр. Мен көрүп жатам 100% даяр отурат Эрмек Мырза. Акмарал айым болсо табууга аракет салат. Кеттик. Кеттик. Ким бул? Сөз менен. Бардык окуучулар жагын эме кылат да, үйрөтөт. Мугалим? Үйрөтөт. Окуучулар эмес, бардыгын эмнелерди үйрөтөт дейм. Мисалы үчүн, вот фитнесте бардыгын качать этет, үйрөтөт. Сөз менен, кол менен көргөзбөйбүз. Фитнес-тренер. Кыргызчасы. Ошол эле фитнес-тренердин бардыгынын кыргызчасы. Ошол эле мугалим, ошол эле кийинкиси да. Айдайт. Көргөзбөйбүз, кол менен көргөзбөйбүз. Кыргызчасы. Ооба, кеттик. Кеттик. Ким бул? Так, коктейлдер жасайт. Коктейлдер жасайт. Бармен. Азаматсыз. Күрөшөт. Жыга чабат дагы. Жок, күрөшөт. Кыргызчасы. Күрөшөт да. Күрөшчү? Күрөш. Да, чоң, не деп койчу эле, чоң киши. Азаматсыз. Так, чөптөрдү өстүрөт, гүлдөрдү өстүрөт, сугарат. Ой, нет. Кыргызчасы. Гүл өстүрөт. Орусчасын деле айтсаң болот. Флорист да? Жок. Чөптөрдү деле өстүрөт, газонокосилка, там бактарды өстүрөт, алма терет, кийинкиси. Убакыт бүттү, тилекке каршы. Кайсы сөздү түшүндүрүү кыйын болду Эрмек Мырза? Мен эмеге кирип кеттим да тиги. Сиз сөз менен эмеспи? Эмеге кирип кеттим. образга кирип Мен бичим кыймылга кирип кеттим да. Сиз чындыгында эле азыр Акмаралдын үйүнө келгенде эле мен азыр мынтем көтөрөмүн, кийиммен дегендей сыяктуу болду да. Чындыгында азаматсыздар, кол чабуулар. Буга чейин биринчи сөздү
машыктыруучу деген сөз болчу. Акмаралга жардам берип кетейин, фитнес тренер деп дагы жакшы талып кеттиңиз. Аябай жакын болдуңуз. Бирок келиңиздер, жыйынтыктайлы. Буга чейин биринчиден болуп экстрим командасы оюнду ачып берген. Жана экстрим командасы 2 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Ути-мути командасы болсо 3 сөздү туура тапты. Азыркы учурда ким бул оюнунда 1 халва баллды Ути-мути командасы алып кетти. Жыйынтыгында 1-1. Кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Досторубуз бизге жардамга көмөккө келмекчи. Алло доске деп аталат. Алло доске оюну биздин сүйүктүү оюндарыбыздын бири, анткени бизге уюлдук телефон жана ишенимдүү дос керек болмокчу. Эмне себептен? Анткени араңардан бирөө командадан бир киши жакын досуна чалмакчы, бирок досунун аты тең тайлашуучу атаган тамгадан башталышы керек. Досуңуздарга чалуу мүмкүнчүлүк, албетте убакыты 30 секунд гана убакыт берилет. Ага жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жок. Дароо эле сиздер чалгандан кийин экранда бизде кызыктуу суроолордун бири пайда болмокчу. Албетте алардын варианттары бар. Сиздер досуңуздарга дал ушул суроону узатасыздар. Мен халва шоудомун деп чечсеңиздер, албетте айтып койсоңуздар болот. Суроого жооп узатып койчу деп. Жана сөзсүз түрдө досуңуздар кабыл алган, досуңуздар ушул айткан жоопту биз кабыл алабыз. Түшүнүктүүбү? Бири-бириңиздерге тамга берип койсоңуздар болот. Ути-мути экстримге тамга берип коюңуздар. Ути-мути биякабы, тамгабы? Я деп. Я тамгасы. Не билет, балким. Жок, булар да аз мияк знак деп койсочу. Так, К тамгасынан көп болот го дейм, достор. К тамгасы берилди. Экстрим сиздер Ути-мутиге берсеңиздер болот. Биз З-га берели. Зуга эч Зарина, Залина, көп эле аттар бар го. И. И. Жок эне. Бермек ый деп жатат. Албетте байкап койсоңуздар болот. Балким жок болуп калса. А эле береличи. Давайте. Б или А или Д. П? П. П. Көп эле перизат, пери. Бериңиздер, азыр бири-бирибизге тамгаларды бердик. Ути-мутиге П тамгасы, К тамгасы экстрим командасына. Папа. Да. Болот, албетте контактлардын арасында да ошол тамгадан башталышы керек. Азыркы учурда биздин Алло доске оюнубузду Ути-мути командасынан баштамакчыбыз. Сиздерге П тамгасы берилди. Бар бекен биринчи кезекте карап коюңуздар. Менин атам бар экен, папа. Папа. Чала аласызбы? Ооба. Албетте эң негизгиси контактлардын арасында кишинин аты П'дан башталышы керек. Жана сиздер байкагандай эле уюлдук телефонду азыр Акмарал кармап отурат. Чалсаңыз болот? Баштай бериңиз. Сурооч. Суроо сиз гудок кеткенден дароо суроо экранында пайда болот. Чала берейин, э? Чалып, динамикти бүгүзүп, микрофонго жакыныраак кылыңыз. Суроо кетти. Варианттарын айтамбы? Апа кандайсыз? Жакшы. Кыргызстанда канча мөңгү бар? Варианттарын тоже, да? А 7000, Кыргызстанда канча мөңгү бар? Бирден 7000, 9000, 8000. Бирөөсүн тандасаңыз батыраак. 7000, 9000, 8000. Аха. Быстрее. 8000, 8000. 8000. Кабыл аласыз. Всё, да? Кабыл аласыз. Всё, спасибо. Чоң рахмат. Чындыгында атын айтып коюңузчу. Ким? Папам атым Нурлан. Нурлан. Ооба, бирок азыр апам алды. Апаңыз алды. Кызыктуу. Азыр телефонуңузду мынтип камерага көргөзүп койсоңуз. Мен бул жактан көрүп турам папа деп. Эң негизгиси телекөрүүчүлөр бул жакта чындык болуп жатканын көрүп алышсын. Буга чейин апаңыз алды. Апаңыздын атычы? Гүлзат. Гүлзат аттуу апага. Биринчи кезекте албетте телефонду дароо эле алганга жана эмне себептен Акмарал ушундай суроону жооп берип жатат деген ой келбей эле дароо эле жооп берди. Ошондуктан апаларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында Акмарал айта кетиңизчи, Кыргызстанда канча мөңгү бар, сиз билесизби? Эрмек. Так, тут эми логический, бирок логический деп ойлонбойт экен. 7, 8, 9 миң. Кыргызстанда канча мөңгү бар? Мөңгү жок да, 7 миң, 8 миң, 9 миң деп санабайт о. Жакшы, тең тайлашуучулар кантип ойлойт?
Точно билбейт экенбиз. Мөңгү санабайт. 8-9 болуш керек, 8-9 миң. Эмесе биринчи кезекте биз Гүлзат апага ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстанда канча мөңгү бар деген суроонун туура жообу. Эрмек мырза, сиз чындыгында туура эмес айтып жатасыз. Анткени Кыргызстанда мөңгү бар, жана анын саны 8 миң. Кол чабуулар, туура таптыңыздар. Ооба. Эң сонун азыркы учурда биз тең тайлашуучуларга кезекти берели. Буга чейин сиздерге К тамгасы берилген. Өлдүк телефонду ачып байкап көрдүк. Менде жок экен. Кыдан жок Букваны экен. алмаштырсак болобу? Андай эмне? Алмаштырса болобу? Болот. Ада толтурат. Адан толтурат экен кыза. Чындыгында кыргыз аттары адан көп. Эме клиенттерге деле чалып бер. Подушкасына чалып койсун, оода көрөм. Кардарларга да чалса болот. Бул жакта эң негизгиси Саламатсызбы ооба. деле. Адан башталышы керек. Бар бекен. Да, все. Жакшы. Кимге чалабыз? Бизде барда иштеген Асмежа. Асмижа? Асма. Асма. Асма эже дедиңиз. Ал Асмежа? Подключите услугу «Д». Не болуп кетти, өчүп кетти. Да. Вы позвоните. Стебан Бекен. Так, менде бар. Карап турайынчы азыр. Менде бар. Мен чалайын анда, Чалып көрөбүз. Менде Абай деген бир досум бар. Умный эле. Акылдуу эле да сурап жатат бербейт. Чалып алып турасыз. Вообще башка темалар. Чала берейинби? Чала бериңиз. Кетти анда. Гудок кетти. Канча мамлекеттик корук бар. Корук деген Корук бул заповедник. Буга кетпей атат биздики эле. Адан башталган башка Башкасын достор карап бар. көрөлү. Башкасын карап көрөлү. Сен башкасын карап көрбөйсүң? Адам. WhatsApp'tan Чала атат кайра. Болот. Чалып атат. Динамикти үйгөзөбүз. Алло, Абай. Ассаламу алейкум. Мен эфирде болчумун досум, бир суроого бар, жооп берип койчу. Кыргызстанда канча мамлекеттик корук бар, заповедник? 8, 6, 12. 8, да? Хорошо. Рахмат досум, кийин чалышабыз. Да. Абай деп атап Абай. кеттиңиз, Абай эмне менен алектенет? Абай деген бул азыр Wildberries боюнча иштейт негизи. Негизи ал умный бала болчу, мен классташым. Аябай тырышчаак бала болчу. Жакшы. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Бул жерде спорный вопрос. 12 менен 8-дин ортосу го дейм. 6 это мало. Тең тайлашуучуларчы билеби? 12. 12 бизде жаратылышка бай го негизи Кыргызстан. 12 деп айтсак. 12 деп ойлойсуз, Жакшы, биринчи кезекте биз Абайга салам жолдойбуз. Экинчи кезекте ыраазычылык, туура жооп 8. Ооба, Кыргызстанда 8 мамлекеттик корук бар. Азыр болсо биз Аладоски оюнун жыйынтыктамакчыбыз. Халык шоу теледолбоорунда мындай учурлар аз кездешет, анткени Аладоски оюнунда эки команда тең 1-1 халык балдан ээ болду. Жыйынтыктаганда 2-2 бирдей келе жатышат командалар. Кийинки биздин оюнубуз болсо сүйүктүү ушундай жаныбарлар менен байланыштуу болмокчу. Жаныбарларды тап деп аталат. Жаныбарларды тап оюну. Эки команданын катышуучуларды жаныбарлардын анын чыгарган үнү боюнча аларды табышы керек. Эгер команданын мүчөлөрүгө албетте жаныбарларды табуу кыйын болсо, мен жардам көргөзүп, алар тууралуу кыскача маалымат менен бөлүшүп кетемин. Бирок биздин командалардын өзгөчө баскычтары бар. Сиздер байкагандай эле, азыр байкап көрсөк да болот. Сиздердин басып жаткандай эле бул сиздердин баскычыңар болуп саналат. Эгерде албетте жаныбардын кайсыл жаныбарга ушул үн таандык экендигин билсеңиздер, биринчиден болуп жооп бериңиздер келсе, ушул үндү чыгарасыздар. Түшүнүктүү. Үндөрдүн рети боюнча биз азыр баштамакчыбыз. Жана биринчи жаныбардын үнүн угуп коелу. Ути-мути биринчи басты. Бул арстан, лев, тигр. Азыр сиз үч жоопту айттыңыз да, мага бирөөсү. Арстан лев одно и то же. О, лев. Король лев. Туура эмес. Жолборс. Жолборс. Ооба, жолборс жакын болдуңуз. Биринчи тигр айтсам болмок. Арстан, лев, анан тигр дедиңиз. Сизге мүмкүнчүлүк берсем бербек. Таппай калдыңыздар. Сиздер байкагандай эле көрдүк. Эмесе түшүнүктүү болду, бардыгы бир эле жаныбардын атын атайбыз. Экинчи биздин жаныбарлардын үнүн угуп коелу.
Мен азыр жетишпей калдым. Үйдөгү эшегим дебесиң. Аха, берме. Эшек. Азаматсыздар. Ути-мути. Хуп жетебиз. Болбойт андай. Үчүнчү биздин жаныбардын үнүн угуп алалы. Үйдө эшек жок беле. Лягушка. Жок, жооп туура эмес. Берме. Кайра дагы бир жолу. Кайра дагы бир жолу угуп коелу. Птица. Өрдөк. Жок, келиңиздер, сиздерге азыр жардам беремин. Сомневаюсь. Анан биринчиден болуп басканга аракет түзүңүздөр. Азыр үйүндү укпайлы жардам катары. Кемирүүчүлөр түркүмүндөгү сүт эмүүчүлөрдүн бир уругусу. Кайсыларын? Кемирүүчүлөр Сүт түркүмүнө эмүүчүлөр кирген сүт эмүүчүлөр урусуна кирет. Панда. Жок. Азыр аябай эле катуу жардам көрөзөйүн. Ысык жерде жашайбы же муздак жерде жашайбы? Биз сейил бактарда жүргөндө сөзсүз түрдө аны менен жолугабыз. Чегиртке. Чегитке сүт эме. Бакчаларда жүргөндө Тыйынчышкан. баскычты басабыз. Тыйынчышкан. Азаматсыз тыйынчычкан. Тыйынчышкан сүт эмеби? Ооба. Тыйынчышкан деп. Тыйынчычкан болчу төртүнчү. Төртүнчү биздин жаныбарыбызга өтөлөр. Кескелдирик. Жок. Жооп жок. Жөн эле басчылап. О, жөн акча эле. Жактоо жана гремучий змея. Жок. Сиздерге жардам берейин. Куйругун титирет. Канаттуу. Канаттуу. Тоңкулдак. Жок. Келиңиздер, дагы бир жолу угуп коелу. Эми Жардам берейин, сагызган. Бул аябай сулуу, асыл куш, абдан чоң көлөмдө, чоң өлчөм. Павлин. Жок, жакын келатасыз. Индюк дейт. Диаметри 1,5 метрге жетиши мүмкүн. Жана эң негизги бул жактагы жардам сиздерге анын буттары аябай узун. Страус. Ой, страус. Эми Страус. Көпчүлүк учурларда анын түсү ак түстө болот. эме да. Акку. Нет, эме. Аист. Азаматсыңар, айыс. Жакын келдиңер, бирок тилекке каршы азыркы учурда бул оюнда аябай жакшы жаныбарларды билет окшойт экстрим командасы. Жана акыркы жаныбарды келиңиздер угуп коелу. Толчу хотя бы. Оля. Шынок. Күчүк. Жок. Шакал дегенсиң, Жок. Жардам көргөзөйүн. Сүт Суусарлар тукумундагы сүт эмүүчүлөр. Дене узундугу 60-90 сантиметр, куйругу 12-24 сантиметрге чейин жетет. Лиса. Дагы бир жолу угуп коелу. Кыргызстанда дагы бар, ийинде жашайт. Суур. Жок, жакын келатасыз. Жыткычпы же Суук аймактарда кышкысын чейинге кирип кетет. Башынын эки жагында тумшунунан кулактары көздө кара жолчолор кетет. Мондай кара жолчолор да. Кашкулак. Азаматсыз, кашкулак, орусча айткандай барсук баарыбызга белгилүү болгондой эле Кыргызстанда бар. Байкап жатты, сиздерге аябай жакшы жардам бердим десек болот. Чындыгында азыр мен Ути-мутиден суроо бергим келип жатат. Эмне болуп кетти Эрмек мырза, кабарабы? Биз эме Жаныбарлар көрөсүң. жаныбарлардын уйду билесиз, анан тоок билесиз, болду. Ошолордун этин жейбиз. Дебейсиздерби? Ошол экөөнүн этин жейбиз да. Башкасын билбейт экенбиз. Эмесе жыйынтыктайлы жаныбарларды тап оюнунда тилекке каршы Ути-мути командасы бир дагы жаныбарларды таап алган жок. Анткени бардык жаныбарларды экстрим командасы таап алды. Кол чабуулар, бир калма балл сиздерге жетүүдө. Азыркы учурда
Буга чейин биздин оюнубуздун алкагында 2-2 болчу, азыр болсо 3-2-3 халва балл азыр экстримде, 2 халва балл болсо биздин Ути-Мути командасында. Эмеси сүйүктүү биздин баарына белгилүү, дүйнө жүзүндөгү белгилүү оюнга өтөлү, крокодил оюнуна. Крокодил оюнунда 1,5 мүнөттүн ичинде мүмкүн болушунча командалардын негизги шарты ар кандай тамак аштарды, жаныбарларды, заттарды биздин экранда пайда болгон сөздөрдү түшүндүрүп берүү керек. Бирок кыймыл менен гана командалаш үн чыгарбаш керек, сөз менен дагы айтууга мүмкүнчүлүгү жок. Жана эгерде биздин студияда жайгашкан нерсе болсо, сөмүү менен көргөзүүгө да мүмкүнчүлүк болбойт. Командалаш экинчи катышуучу болсо, дал ушул кыймыл менен көргөзүп жаткан катышуучунун эмне тууралуу кайсыл сөздү бул жакта камтылган экендигин табышы керек. Азыр болсо биздин крокодил оюнубузду экстрим командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле оң тарабымда Мырза, сол тарабымда азыркы учурда алдыда бизде Бермет айым отурат. Бермет ушул сөздөрдү кыймыл менен түшүндүрүп бермекчи. Мырза көп сөздөрдү тапканга аракет саласыз. Даярбызбы? 1,5 мүнөт убакыт кетти. Утюг? Зеркало. Квадратное. Окошко. Окно. Форточка. Балкон. Дверь открываешь, ага. Квадратная. Заходишь. Квадратный. Кондиционер. Холодильник. Следующий. Кийинкиси смотрите. Книга. Квадратная. Ага. Журнал. Газета. Азаматсыз. Так. Нитка. Кабыл алам. Что это? Маска? Прятки? Невидимка? Что, прятки? Кыргызчасын айтып кетиңиз, албетте. Жашынмак? Кабыл алам. Овальный. Ага. Луна. Ай. Кабыл алам. Маленькая. Квадратная. Телефон. Сим-карта. Вакыт бүттү. Акыркы сөздө убакыт жетишпей калды, бирок чындыгында Бермет жакшы көргөздү. Эң сонун көргөздү. Кол чабуулар биздин экстрим командасына. Бул жакта Мырза көргөзгөндө бул эмне деген суроо кетти да, дароо. Азыр болсо биздин Ути-Мути, биздин ушундай жакшынакай аты менен командасынан өтмөкчүбүз. Крокодил оюнун азыр Ути-Мути командасы улантууда. Сиздер байкагандай эле Эрмек Мырза азыр растяжка кылып, чойлуп даярданууда. Кыймыл менен азыр жеңип кетебиз деп. Акмарал болсо дал сөздөрдү тапканга аракет салмакчы. Баштадыкпы? Баштадык. Плавание. Бассейн. Азаматсыз. Хот-дог. Сэндвич. Шаурма. Нан. Шашлык. Кийинкисин сурап жатышы. Дальше. Вертолет. Азаматсыз. Волна. Кабыл алам. Радуга. Азаматсыз. Өрүк. Азаматсыз. Олара. Болбойт, кийинкиси. Жылдыздар. Азаматсыз. Мороженое. Стол. Убакыт бүттү. Кол чабуулар.
Шындығында дал ушул жубайлардын арасындагы байланышты мен айта кетемин, анткени сиздерге ушул толкун сөзү менин оюмча эң сонун туш болуп калды, анткени бичилер катары дагы көргөзүүдө аябай эң жеңил эле сөздөрдүн бири. Кайсы сөздү түшүндүрүү кыйын болду Операнын деген. өзүм түшүнбөй кеттим. Опера, балет, опера, Опера болчу, опера сөзү опера, болчу да, чындыгында. Чото. Таба албай калдык операны. Эмесе крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Буга чейин биринчиден болуп бизде экстрим командасы оюнду ачып берген жана экстрим командасы 5 сөздү туура тапты. Кол чабуулар жакшы жыйынтык. Эмесе Ути-Мути командасы болсо 8 сөздү туура тапты. Бир халва балды крокодил оюнунда азыркы учурда Ути-Мути командасынын өттү. Жыйынтыгында 3 бирдей келе жатабыз. Жана азыр болсо биздин 6-чы жыйынтыктоочу оюнубуз болмокчу. Аталышы Оозумдан окуу. Оозумдан окуу оюну эң оор оюндардын бири. Катышуучулардын бири наушник тагынмакчы жана эч нерсе укпастан командалаштын артикуляциясынын жардамы менен экранда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет жана сиздер байкагандай эле азыр Ути-Мути командасы да ушул оюнду ачып бермекчи. Наушникти азыр Акмарал айым тагынып олтурат, сөздөрдү тапканга аракет салат. Артикуляция менен болсо Эрмек мырза айтып бермекчи Акмаралга. Түшүнүктүүбү? Даярбызбы? Даярбыз. Музыканы азыр биринчи кезекте кичинеден үйрөт. Айтып бер сен. Баштайлы. Үн чыгарсаңыз болот. Ömür, Акырын айтчы. çay, Үн чыгарсаңыз болот. tok, То, çoğ, то, or, то. То. Жок. to, То, аха. Паста. may, Паста. 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 Кийинки сөз. Канат. Канат. ay, Канат. ay, Канат. at, Канат. Дальше. Шар. Шар. çay, Шар. çaç, Шар. kış, Шар. ay, Шар. 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 çay, Хорошо, дальше. Кийинки сөз сурап жатышат. Самын. Самын. samı, Ага. Дальше. Окуя. okuya, Ага. Самор. Самор. çoğ, Самор. Самор. sa, Мор. mı, Самы. samor, Вот. Азаматсыңар, кол чабуулар. Менин оюмча эң сонун жыйынтык анткени Кыйжырасың да. Кыйжырбаган. мен дайыма ушул оюнду айта кетем да, кээ бир оюндарда командалар бир дагы сөздү таппай калышат. Дал ушундай учурлар бар да, сиздер жакшы жыйынтык көргөзүңүздөр. Кол чабуулар. Мен Азыр тапчым. болсо, чындыгында бизде тең тайлашуучулар бар экенин унутпайбыз. Кезекти тең тайлашуучуларга бермекпиз. Оозумдан окуу оюнун улантабыз экстрим командасына кезек келди. Сиздер байкагандай эле Бермет наушникти тагынып олтурат. Эмесе сөздөрдү тапканга азыр даяр экендигин билгизүүдө. Жана анын алдында Мырзаман азыр болсо сөздөрдү артикуляциянын жардамы менен көргөзүүгө аракет салмакчы. Команда даярбы? Даярбыз. Музыканы коеюн, көтөрөйүн, кеттик. Көл. koy, Көл. koy, Көл. tok, К-ы-лы. oy, Көл. Көл. oy, К-ы-лы. Көл. kodik, Каска. astra, Каска. akça, Каска. Каска. Давай следующий. Тик-ток. tiktok, Есть, да? Дальше. Базар. Базар. mazda, Базар. maska, Базар. mayon, Базар. Базар. ma, Базар. Базар. bazar, Есть, дальше. Азамат сиздер. Лимон. Лимон.
Лимон. Лимон. Телефон. Лимон. Ладно, следующий. Кийинки сөздү сурап жатышат. Бал. Мал. Бал. Бал. Есть, дальше. Салам. Салам. Салам, есть. Таптыкпы, э? Таптык. Көмір. Глобус. Көмір. Көмір. Глобус. Дальше, следующий. Кийинки сөз сурап жатышат. Сабак. Тамак. Сабак. Сабак. Сама. Убакыт бүттү. Кол чабуулар. Жакшы жыйынтык. Сабак. Көмүрдү мага айтсаң да? Көмүр. Көмір. Глобус дейт. Чындыгында эмне себептен көмүр деген сөздү Бермет глобус деп жатты. Кызыкчу. Глобус. Көмүр. Глобус. Жакшы оюндардын бири болду деп айта аламын. Биз болсо азыр бул оюнда ким жеңип кетти экен сыр бойдон калсын, анткени жыйынтыктоочу оюнубуз болду. Биз болсо бир нече убактардан кийин кайрадан кайтып, анан жеңүүчүбүздү аныктайбыз. Жыйынтыктоого убакыт келди. Озумдан окуу оюнунда биринчиден болуп Ути-Мути командасы баштап берген жана 6 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Тең талашуучулар Экстрим командасы болсо 4 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Озумдан окуу оюнунда 1 халва балды биз Ути-Мути командасына ыйгармакчыбыз. Жыйынтыгында 4-3 Ути-Мути командасы жеңип кетти. Кол чабуулар. Жеңүүчүлөргө өзгөчө белектерди таратмакчыбыз. Биздин демөөрчүлөрдөн жана аз болсо дагы албетте активдүү катышуу үчүн сиздерге дагы биздин белектерди кабыл алып коюңуздар. Кол чабуулар. Эмесе 4-3 жакшы жыйынтык, 2 эле бир балл жетпей калды десек болот биздин катышуучуларга. 2 сөз жетишпей калды. Бирок сөз түрдө Ути-Мутиге да биз ыраазычылык билдиребиз. Ар бир катышуучуга ыраазычылык билдиребиз. Өз убактыңыздарды бөлүп жана жакшы оюн көргөзүп кеткениңиздерге алдыда бардыгыңыздарга ийгилик кааламакчыбыз жана кыргыз элибизди сиздер менен дагы бир жолу тааныштырып кетели. Сол тарабында Ути-Мути командасында бүгүн Эрмек Керимбаев жана Акмарал Турдуева келип кетти. Кол чабуулар. Экстрим командасында болсо Бермет Нуркамбетова жана Мырзаман. Кол чабуулар. Биз болсо телекөрүүчүлөр менен коштошпойбуз, жөн гана кийинки чыгарылыштарда амандашканча.